Assalamu алейкум, урматтуу багбандар. Биз азыр буну акторага касайт кошуп дарылап чыктык. Эми суюлтуу, нормировка кылабыз. Көрсөңүздөр, сиздерге кандай көрүнүп атат? Өмөсү өтө көп, боюна салыштырмалуу. Буга себеп интенсивдүү көчөттөр боюна 30% күчүн жумшайт дагы, чүмүн жеткизип өндүрүп берүүгө 70% күчүн жумшайт. Керегинен артык мөмөлүп алат. Ошонун арасынан чоң-чоңдорун өткөндө коңуз септир буну алып салабыз. Арасында чоң-чоңдорун калтырып, калган майдаларын кыркып чыгабыз. Кээбирки багбандар чүмгө киргизип алып тегиз. Алардыкы совсем ийилип, өздөрү шок болуп, ушунчалык да мөмө кармайбы деп. Ушундай эмеси бар экенин айтсам, таң калышат деп. Бирөө калтырдык, бирөөнү алып салдык. Бул жерден да бир да калтырдык. Бул жерден да бир да калтырып, бирөөнү алып салдык. Бул жерден дагы. Бул жактан дагы. Нормировка кылгандан кийин дагы нормальный количество калат да. Аз эмес. Бакты гүлдөгөнгө чейин, бүчүрү ачыл элекке чейин курт кумурскаларга, ооруларга каршы дарылап койсо, кийин мына окшогон зыянкечтер жолобой калат да. Мен дарылаганы үлгүрбөй калдым, эми корулгондо дарылайм. Мындай зыянкечтер биринчи гүлдөрүн сорот. Гүлдөрү соргондон кийин ал плодовый эмес болуп калат, жараксыз болуп калат. Оңой жылынып атат. Анан мөмөсүн өтө баштайт, мөмөсүн карайтып жеп атат. Ушуга актора кошуп койсо, актора менен чачып койсо, мына коңуздар өлүп калат, кырылып. Улан ажекеде алган гүлдөрүм. Зонттут келгенде формасы менен болчу. Мындай. Аларды наружный почкага каратып кесип койгон. 1-2 жыл мындай шире кылып отуруп, анан чөтүрөң кылып форма кетирем. Зонттут жаза мөмөлөп отуруп, бычырап мөмөлөрүн жулуп чыгабыз. Болгарлик алма сорту Айдарет.
Ағы лимон. Быйыл мөмөсү аз былтыркыга караганда. Быйыл гүлдөгөн учурда жакшы шамалдатпаган да. Кышында нагы арканы кийгизип туруп пленка жаап коебуз. Жазында ачабыз кайра. Быйыл көчөт тиккендерге маалымат. Бизге керектүү жеринде бутактарын калтырып, андан улайын улмешип салабыз. Бекер өсүп күчүн алат. Ага гүлдөп калыптыр. Гүлүн да алып салабыз. Эки гүлүн алып салабыз. Ага слабый побег жаракат бар экен.